Күнүнө ушундай эртең менен саат 8:30 жумуш башталат. 8:15 ошо үйдөн чыгып баштайм. Тайга Нива деп аталат, Россиянын машинасы. Бул машина 2016-жылдын 25-майында жаңы имараттын ачылышында сот департаментинен кызматтык унаа берилген. 1,5 жылдан ашык болуп калды, бардыгы көнүп, андай эме деле таанып калышты, анан эме көңүл деле бурбай калышты. Күндөгүдөй эле болупчу. Жаңысында аябай эле таң калып атышты. Дагы эме деп коюшат. Сот аял машина айдайт экен депчи, мындай угуза эле айтып аткандар болду да. Күндөгүдөй эле машинамды бул жерге токтотом дагы биринчи ушу балдар көмүр жактыбы, соттун имараты жылуубу, ошолорду карап. Мына мынтип бир аз отун калыптыр. Азыр кайра балдарды чакырып өчүп калбаш үчүн салдырта. Биринчи келген эсимде, келиндин жаңы келген эсимде дегенде эле Чоңалайга келген эсимде да. Биринчи келгенде аябай катуу шамал болгон. Катуу шамал болгондо ойлогом мен. Памир-Алайга келип калдыкпы деп. Десем жок, Чоңалай деп айтышкан. Эртеси келген күнү эле 4 соттук процессин карадым. Кылмыш иштери боюнча иш карадым. Ал кылмыш иши боюнча да мен үчүн татаал болду. Ошо соттук териштирүүдө бул жак айыл жергеси болгондон туугандары, бардык айыл апанын бардыгы келет экен да. Эски имаратта өткөргөнбүз. Ошондо келишип көптөгөн адамдар келди. Анан ошо кылмыш ишин аяктап бүтүп, өкүмдү жарыялагандан кийин аксакалдар да кайрадан киребиз деп атышат деди. Эмне болуп кетти десем, эми жакшы чечип бердиңиз, адилеттүү сот экенсиз, жаңы келип атыпсыз, аял кишилерди ушундай чет жактан, тоолуу райондордон биринчи жолу көрүшүбүз, батабызды берели деп бир 20дан ашык молдо эмелер, карыялар, аксакалдар келип батасын берип кетишкен. Бүгүнкү процесске саат 10го дайындалган боюнча тараптарга чалып 10го келишүүнү айтып тактап коесуң, макулбу? Азыркы бүгүнкү күндө Чоңалай райондук сотунда 17 аппарат кызматкерлери иштейт. Судьялардан боюнча 2 штат, төрайым мен, анан судья бар. Судья азыркы күндө окууга кетти эле. 1 жыл өзүм жалгыз иштедим. Экинчи судьясы дайындалып барганча 1 жылча жалгыз иштеди. Ошол эч нерсе көрбөй билбей жаңы баштап атат да. Бирок мөгдүрөп калбай же болбосо тайсалдап артка тартпай, тырышып иштеп алып кетти. Азыр Кудай буйруса келечеги бар, жакшы судьялардан болот деген ишеним бар. Судьи, аппарат, а потом уже технический младший обслуживающий персонал. Если в суде идет экономия, биринчи судья болуп дайындалган судьяларга ВШП тарабынан окуулар өткөрүлгөн комплекстүү 1 айлык мөөнөттө. Бул жакта өзүм жалгыз болгондуктан мен 1 жылдан кийин ошол окууга барып окуп келдим. Ал жерден көп багы тажрыйбаларды алат экенсиң. Тажрыйбалуу судьялар бардыгын түшүндүрүп бергенде, анан өзүмдүн мурунку ката кетиргендеримди дагы карап салыштырып көрдүм да. Анан ал окууну бүткөндөн кийин мен айтам, ушу толук кандуу судья болуп, чечимдерди, өкүмдөрдү коркпостон чыгарганга опыт алып келдим да, тажрыйба алып келдим. Мурун деген көбүнчө чыгарасың, чыгарганда дагы коркуп турат элең да, кайсыл жерин ката кылып койдум, кандай болуп калды деп ойлонуулар көп болчу. Соттордун жүрүм туруму боюнча, этика боюнча дагы көп окутушту, кайсыл мыйзамдарды кандай колдонуш керек, алар боюнча дагы маалыматтардан көп бергендиктен азыр жакшы ошол комплекстүү окуунун таасири тийип атат. 3 3 экидеги 4 чарж менен кайрылып, жылдырып берүүсү 15 чарж менен.
Мен сот кызматына келгенден мурун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинде иштечүмүн. Сот департаментинде 10 жылдан ашык иштедим. Андан кийин ошол конкурс жарыяланып калды. Конкурс жарыяланганда Ош областынан карап көрсөм Чоңолай району деп жазылып турган экен. Анан ошо Чоңолай районуна документимди тапшырып көрөйүн деп тапшырып көрдүм. Ошол жактан приемдон кабыл алган кыз күлүп калды эле. Бир Чоңолайга барып Курманжандатка алып келчи депчи документ тапшырып атканда айткандай буйругандай Чоңолай районуна келип калдым. Бирок Чоңолай району кайсыл жерде жайгашкан, кандай эл, кандай жер билген эмесмин. Бул жакта иштеш кыйын, себеби дегенде шаардан биз 300 километр алыспыз. Бир ай убакыт кыйналып жүрдүм чындыгында эле. Келсем суук, климаты татаал, ал чети аз келгенсип көп шаардагыдай көп нерселер жок да. Анан ыйлаган күндөрүм болду, көргөзбөй ыйлайт элем. Саламатсыздар, отуруңуздар. Тартиптик комиссиянын түзүлгөнү жакшы, себеби дегенде судьялар өзүнүн жүрүм турумун оңдоо боюнча көп аракет кылышат. Документтерим баарысын алып келдим эле. Кошумчаңыз жокпу? Сиздерге келип, чоңуз документтерим туура эмес болуп калган экен, ошо боюнча тууралап. Ишеним өкүлү. Дайындер мынау эмгек китепчесинде толук жазылган. Күбөлөрдүн түшүнүк каттары толук далилдерди келтирип турат. Тараптарга кандай мамиле кылат да, сылык мамиле кылабы, же болбосо орой мамилеси боюнча тартиптик комиссияга түшүп калбай эле деп өздөрүн контролдоп турат да, көзөмөлгө алып турат. Ошо тартиптик комиссия бар деп азыркы учурда эле түзүлгөн күндөн баштап соттордун көбү эле тартиптик комиссия бар деп өздөрүн тыкан, анан көзөмөлгө катуу алып жүрүшөт. Чечим Кыргыз Республикасынын атынан 2017 жылдын 19 октябры Дарыт Коргон айылы Ош облусунун Чоңолай райондук соду. Бизде аялдар комитети бар, ошол жакта иштейм, анан көбүнчө ошо аялдар комитетине барганда бир аз ошо мыйзамдардын жол жоболорун түшүндүрүп берем. Элдердин бул жакта немелери жок да, маалыматы жок көбүнчөчү. Юридикалык жактан маалымат өтө эле төмөн. Ошондой эле бизде бир эле жактоочу иштейт. Бир эле жактоочуну тапканда табып калышат, ал картошкасына чыгып кетсе таппай дагы калышат. Анан кайсыл жака барып кайрылып, кайсыл жактан арыз жазып, сотко кандай кайрылуусу боюнча көп маселелер туулат да. Мисалы канча жашка чейин бала энеде калыш керек. Же канча жаштан кийин бала атасын тандап кетиш керек. Мен ал жакта эми судья эмесмин да, айылдагы эле катардагы аялдардай сезем да. Элиза деп эле сөзгө келип калышат. Кызым деп калышат бирөөсү, сиңдим деп калышат, ошондой эле мындай ортодо эле жөн эле өздөрүнүн курбуларындай эле кабыл алышат. Бирок мына сотко кирип, имаратка отургандан кийин анан көз караштар бөлөк болуп калат экен. Канчадан формалар? Курма канчадан? 70. Жарым килограмм бересизчи ма? Базарга чыгып калам, продукт алган. Ошол күндөрү мындай эле жол айтып калышат, сен жана сот кызсың да деп десем, анан кийин рахмат, ушундай иштейт экенсиң, уктук, ушундай эме кыл, Чоңолай району сага трамплин болсун, анан жогору жакка бар деп ушинтип айтып калышат да. Негизи ушундай Чоңолайда иштегендердин баардыгы жаман болбойт депчи, ушинтип көп жакшы сөздөрүн айтса, бул дагы мага дем берет, ан сайын жумушту алдыга таза иштегенге, кызыгуулар менен иштегенге аракет кылат. От жага кылбай ыйлаган күндөрүм дагы болгон. Бир күн болду, 3 саат ушул жерде отурдум. От жагы шен бир кыйлайлап кыйын бул жерден күтүп турам.
ошо качан тутанып от алып кетмейинче ошол жерде турам. Колдорум күйгөн убакыт болот. Сууга салып коюп кайрадан күйгүзөм.